Чубагачы, албетте сиз такшалгансыңыз, цицерондой болуп сүйлөйсүңүз. Көп нерсени мындай дагы айтсаңыз болот, мындай дагы айтсаңыз болот. Ал эми тиги көп нерселер такшалып, өзүнчө оратор болуп калганда, бирок мени өтө коопсузданган бир нерсе. Кыргыз катарында биз 21-кылымда калабызбы? Үрп адатыбызды сактайбызбы? Же болбосо кыздарыбызды такыр билбеген хиджабты, капкара нерселерди кийгизебизби? Же улуу ала тоого окшошкон калпактарыбызды жерге ыргытып, жана эмнелерди, чалмаларды кийебизби? Мен бир скульпторду көрдүм элем, гранит менен иштеген. Ошол акырын ташты акырында уруп атып, өзүнүн бир адамдык же бир скульптура жасады да. Менин оюмча, силер дагы ошол гранитти, кыргыздын гранити, 3000 жылдан бери келаткан кыргыздын өзүнүн үрп адаты, аялга жасаган мамилеси, кызга жасаган мамилеси, улууга жасаган, кичүүгө жасаган, биздин природа, жаратылышка жасаган мамилени, ошол көп нерселерди биз философиябыздын, өзүбүздүн көчмөн философиябыз бар, өзүбүздү сактап келген. Göçmen адамдардын аттары жоголду, бирок отурукташкан адамдардын, отурукташкан элдердин кылымдар бою аты жоголду, бирок кыргыздар кыргызбыз деп келатабыз. Ошол жана гранитти акырын чапкандай, силер ошентип кыздарды мintелик, тиги сабактан муну алып таштайлык, момуну мындай кылайлык, момтелик деп атып, аягында халифат түзө аласыңарбы? Ошол менин суроом. Мен ишенгүл эжекен абдан урматтайм. Анткени биз бала кезден ошол дайыма сыймыктанып жүргөн жана татыктуу жердин келини, ошондой эле бир убакта Иран элчилиги менен түшкөн жолукчан сүрөтүңүздү мен азыркы чейин бекитип жүрөм. Абдан биздин Бишкекте түшкөнбүз, борборлук аянтта, ден эстелип баратканыбызда. Ошол урматтайм аябай эжекем. Ооба, дипломатия ошондой. Мисалы үчүн менин аялым деле Меккеде жүргөндө кара паранжы кийчү, а бияка келгенде кадимкидей жүзү ачык жүрөт. Бул дипломатия, аны түшүнөм. Билесизби? Мына Алтайга кече барып келдим, Якутскийге барып келдим, Дурнега барып келдим да ошол жерде биздин түп ата бабаларыбыз, мына Алтайлардын чогулушу болду. Азыр жымшыйган көзү гана калган, тили жок, нарк жок, каада жок, салт жок. А бирок биз мусулманчылык, алар христиан динине карманышкан экен, кээ бирлер шаман дини боюнча. А биз ошондон бери келип мусулман болгон, Тагай бейден бери мусулман болуп, биздин мусулман болгонубуз биздин тилибизди жоготкон жок, комузду жоготкон жок, кымызды жоготкон жок, кыргызды жоготкон жок, бекбекей жоготкон жок, шырылданы жоготкон жок биздики. Азыр биздин канмап аткан ислам динибиз бизди кыргызды сактап кала турган бирден бир фактор катары мен көрөр элем. Мисалы үчүн, кече көчмөндөр боюнча жанагы адамдар мындай бир чогулуп келгенде мен Ускөлгө бара албай калдым. Отунбаева барды, биздин президент барды. Проблема биз азыр кыргыздарды жоготконуп турабыз, Орусияга кеткен миллион кыргыз, анткени булардын балдары кыргызчаны унутуп атышат. Бир гана биздин мусулман өлкөлөр барып, мусулман өкүлдөрү барганда ошолор менен кыргызча даават айтып, алар чогултуп, ошол аркылуу гана булар кыргызчаны билип, анан жайында мусулман лагерлерине келип, балдарына Куран үйрөтөбүз деп, ошону менен кыргызча атка минген, кымыз ичкенди үйрөнүп атышат да, болбосо мамлекет тараптан бир да кам көрүлбөй калды, биздин мигранттардын балдары чында орус болуп кетип атат. Мен ушунчалык деңгээлде мындай бир 100% мен гарантия берет элем. Туура, бизде проблемалар өтө көп, Каныбек туура айтты. Бизде молдолордун арасында манасты сүйбөгөн, комузду сүйбөгөн, кыргыздын руху жок, кымыз иче албагандар толтура бар ошондойлар. Биздин өзүбүздө ошол ким кыргыздын жана исламдаштуу тарыхында өзүнүн мындай белгисин коюп калат деген аракет кылган сырткы күчтөр дагы бар. А бирок биз ушундай исламды каалайт элек, ошол кыргыздын эч кандай нукуралыгы жоголбогон, өзүнүн салттары калган. Мисалы үчүн Курманжандын исламын каалайт элем, Шабдандын исламын каалайт элем. Ошон жеткереңиз аракет кылабыз. Мисалы үчүн Манастын өзүн окуп атканыбызда Саякбайдын вариантында чубак боюнча келет да. Акбалтанын чубагы 6 жашка толгондо Төмөнкү Мекке шаарына Дамбылдага бериптир, 6 жыл окуптур. Сакып буруш атанып, калыйпага кол берип деген жерлери бар да. Демек ошолор деле мусулман бул, эч кандай кыргыздан кайткан эмес. Ошондуктан эгерде биз айтып аткан исламды кармана турган болсок, бул биздин тилибизге, наркыбызга, маданиятыбызга, биздин санжыра эч кандай зыян тийгизбейт эжекем. Ал эми кара кийим боюнча биз да каршыбыз. Анткени бирөөлөр араб маданияты менен ислам динди аралаштырып жиберип атышат да. Мисалы үчүн демократия Американын кийимин аралаштырып жибергендей эле америкалыктардын кийимин. Ошондой эле ислам менен Пакистандын маданиятын бир деп түшүнүп алгандар дагы бар да. Аларга биз каршылык көрсөтөбүз сөзсүз түрдө.
Аларга биз каршылык көрсөтүп ошондойлорду бийликке келгенде дайыма каршы болобуз, бирок тилекке каршы саясат ойноп кетет экен дагы, кээде тилек ашпай калат экен. Бирок таза ислам, укура ислам эч качан улутту жок кылган эмес. Эч качан улут жок кылган эмес. Туура эмес ислам атынан айтылган сөздөр мына ошолор исламга же адамдарга жамандык келтирип коюшу мүмкүн. Улут катары кыргыз дагы, мусулман катары мусулмандар дагы туура эмес исламдан жапа чегип келет.